Kur'an берегеде жапайылыкка, мыкаачылыкка алгачкы жолу бөгөт коюп, ата-эне кандай абалда болгон күндө да балдарын өлтүрүүсү туура эмес экендигин так белгиледи. Кур'ани Каримде Ан'ам сүрөсүндө келет: "Вала тaqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Балдарыңарды кембаалдыктан коркуп өлтүрбөгүлө, силерге да, аларга да биз рызкы беребиз дейт. Bizde hazır dele var, öldürüp atkan. Üçöğün tuğup koyuyorum, 4-üncüsü bolup, kravat yok ağa. Eki var, 2 kızım var, 5-inci lişniye olup kalat. Figuran bozulup kalat. Kariyeran boluş gerek. Buna parlamenti şöyle oşuğa koyuşum gerek, tuğanğa bol boyut. Dep boydan aldırganda tolptura bizde. Dedi bağılbayız, tarbiyalayıp, baldar tarbiyalaş kıyın. Ekonomi tarbiyala olaylık boldu dep. Çünkü baldarın boyunu aldırganda hurmatlı bir tuğanı. Kur'an-ı Kerim'de baldarыңарды kem bağıldıktan korkup öldürüvögülü, sizlerge de alarga da biz rızkı bereviz deydi. Allah Teala alarga baldarыңарды emne sebepten öldürösüңөр. Men ilger antkeni kız bolgondan sırtkardağı özlerinin baldарын açkadan bağılbay kalabız dep öldürgöndör bolgon eken hurmatlı bir tuğanım. Bu jana kızlar dökön birle misalı koruduk bolgon zamançı. Alem andan başka erkek bala kız bala olsun geydi bağış kıyın bolot bular dep törөгөндөн кийин öldürüp oşa menen kutula bergen problemadan emne kılgan eken, kutulganдар bolgon eken. Allah Teala alarga baldarыңарды emne sebepten öldürösüңөр. Men sizlerge da alarga da rızkı berүүчүмүn. Biraz oycu kütüp karagılaçı. Jer yüzü darkan dastorkondoy jayılıp, türdүү düyüm dağımdарын sizlerge sunup turat. Kөгүлтүр asmanda sizlerge kızmat kılat. Köktөгү buluttardı jel menen türültü aydap, жамгыр менен кар жаадырып, ошол жаандын суусу аркылуу сансыз жашыл өсүмдүктөрдү өстүргөн жалгыз жаратуучуңар эмеспи? Ушулардын баарын көрүп билип туруп, анан жүрөгүңөр таштай катып, дитиңер чаап, жакыры болуп ачка каламбы деген карандай коркуудан жүрөгүңөр сыздабай, колуңар калтырабай, бор этиңерден жаралган наристеңерди өлтүргөнгө дайсыңар дейт. Биздики барып алдырат. Ал эмес кээ бир жигиттер ушунчалык бети жок болуп калды, сүйлөштүргөн кызынын боюна болуп калса, алдыр деп тыйын берет экен. Көп татпа сурап келет. Ошондон көрө жетелеп барып, эрдик кылдың суроо кыл, мен ушунтип акмакчылык кылган экем, боюна болуп калды. Мен менде апарып барсаң, кайра эркекчилик кылган болбойсуң, урматтуу бир тууганым. Болдем күнөөкөр кылдың. Мансайында күнөөкөр болуш керекпи? Мен туура эмес кылган экем. Ата апа кечиргиле. Мунун боюндагы менден болот. Никебизди кыйып бергиле. Болду, мындан бияк адал болсун деп айтканга жарабайсыңбы жок дегенде. Мен акчасын берем, анда кандай болот деп ошентип боюнан алдырганга барбай урматтуу. Көп күн сайын 2-ден 3-тен келет. Жигитим шүйлөшүп атып, ушинтип кетип калды, андай мындай болду деп. Ал эмес динге кызмат кылып жүргөн, атайын фонддорду иштеген, жогорку окуу жайды бүтүргөн, телевизордон сүйлөсө, интернеттен сүйлөсө, жүзүнөн нур чачырап, тимели оозунан бал чачып аткан кээ бирлерди билем, үйлөнүп алып, мага жакпай калып, таштап кетип калган жигиттерибиз бар. Көргөндө аргасынан учурашам, кыздары келип айтат мага үйлөндү, эч ким билбейт ал тараптан, мен атам жок меники дейт. Мага үйлөндү, 1 ай жашагандан кийин мага жакпай калдым деп таштап кетип калды, каяка барышын билбейм дейт. Ал элге үгүт насаат айтып жүрөт. Жесир апасы бар, жетим кыз, шундай кордук кылат. Кана ыйман, кана мусулманчылык урматтуу бир тууганым. Ушулардын баарын көрүп билип туруп, анан жүрөгүңөр таштай катып, дитиңер чаап, жакыр болуп ачка калам деген карандай коркуудан жүрөгүңөр сыздабай, колуңар калтырабай, боор этиңерден жаралган наристеңерди өлтүргөнгө дайсыңар. Азыр колубуздан келелек, бутубузга туруп үйлөнөбүз, окууну бүтүп алалык балка. Сенин курсагың ток, анын курсагы ток, экөөң чогуу жашай берсең деле курсагың ток болот. Жок, азыр бала чаканы бага албайбыз, окууну бүтүшүбүз керек, ошого бойдон алдырыш керек. Деп баланы өлтүрүп атышат да. Ушунда ташбоорлукка баргандардын зулум иштери Алла Таалага эч качан жакпайт о адам баласы. Кайра тирилген улуу сурак күнүндө бейгүнөө наристелердин дарты угулуп, кандай күнөөс үчүн өлтүрүлгөнү суралат. Жоопторун уккан соң, боор эт наристесин өлтүргөн ошол мыкаачылар сөзсүз сазайын тартат деген мааниде кайрылган. Курандагы "Ва идал мауудату суилат би айи замбин кутилат" тирүүлөй көмүлгөн ар бир кыздан кандай күнөөс үчүн өлтүрүлгөнү суралганда деп баяндалган аят бейгүнөө наристелердин ата-энелерине карата эскертүү берип, бизге карата ошол караңгы доордун жүрөк күчүн алган жагдайын жана турмуш салтын көрсөтөт. Аякта өрттөнүп өлгөн кыздардан бизден сурак болот эртең. Ошол жерде бойдон бүтүп калып, төрөп таштап келген кыздарга бизге сурак болот эртең.
Buyaka balдардын күйөөсүн таштап кетип, күйөөсү биякта аш жеп жүрөт. Аякка барып иштеп, дагы төрөп, дагы баласы таштап келген кыздардын бардыгынан биздин эртең сурак болот. Ошол метролор иштеп аткан жана су тошуна иштеп аткан, биздин милициялар ошол жерге жанагыдай крыша болуп иштеп, кыздарды коркутуп, жанагыдай проститутка кылып иштетип аткандарга эртең сурак болот ошол жерде, урматтуу бир тууганым. Ошол эркек аттуунун бардыгына, мамлекет аттуунун бардыгы ошого сөзсүз түрдө жооп берет. Аны сактап калуунун жолу, урматтуу бир тууган, бир гана дин. Сенин карындашың жаныңда, сенин кызың жаныңда. Бирок сенин мүмкүнчүлүгүң бар ошону кетирбегенге, сенин кызың менен карындашың дагы ошондой кордукка баары түшүп болот, урматтуу бир тууганым. Ошол жерде магазиндерде башкалардын кол жоолугундай болуп, күндө бири менен айласыз жүргөн биздин кыздарыбыз жүрөт. Сен кредит алып, машина алып айдап алгансың, сенин кызың аякта көчүгү менен ошону төлөп атат. Көчүгү менен көчүгүн сатып күнүгө сенин кызың сен айданган машинени төлөп атат, урматтуу бир тууганым. Сен той өткөргөс 50 жылдыгыңа. 50 жылдык кредит алып, ошону кыздын таягында төлөп жүрөт, өзүнүн денесин сатып төлөп жүрөт. А сага айта албайт. Айтканга оозу барбайт, ал уялат элдин бардыгынан. Мына өлгөндөй болуп, ал кыз тирүүлөп өлүп бүттү. Анын жашоосу түгөнүп бүттү, урматтуу бир тууган. Дин жок болгон үчүн ошого биз кетип атабыз. А динге каршынын бардыгы ошол дагы улана берсин деп атат, урматтуу бир тууганым.